Assalamu alaikum urmattu MMA görmandары жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер менен мыкты MMA каналы. 15 августта Филадельфия шаарында 2011 берки эң ири UFC 330 номердик турнири өтөт. Keçtin başka bettешинде мушкерлер өздөрү Хабиб менен Конордун тарыхый тирешине салыштырып жаткан чемпиондукка кармаш болот. Бирок ошол эле кечте октагонго биздин мекендешибиз Мыктыбек Оролбай дагы чыгат. Эң кызыгы, уюштуруучулар анын беттешин бүтүндөй турнирдеги маанилүүлүгү боюнча 4-орунга коюшту. Бул жөн эле кокустук эмес. Бүгүн биз Оролбай ким менен беттешерин, анын жеңишке болгон мүмкүнчүлүгү кандай экенин жана жалпы бул турнир эмне үчүн дүйнөнүн көңүлүн өзүнө буруп жаткандыгын талдап көрөбүз. Алгач турнирдин өзүнө токтололу. UFC 330 Махачев Мачодагари турнири 15 август күнү Филадельфиядагы Xfinity Mobile аренада өтөт. Мыктыбек Оролбай бул кечте жарым орто салмакта америкалык Джеремай Уэльске каршы беттешке чыгат. Бирок Оролбай тууралуу сөз кылуудан мурда дүйнө эмне үчүн дал ушул турнирди чыдамсыздык менен күтүп жаткандыгын айтып өтөлү. Анткени кечтин башкы беттешинде Ислам Махачев жарым орто салмактагы чемпиондук окурун ирландиялык Иан Мачодагариге каршы коргойт. Бул жөн гана чемпиондук беттеш эмес, бул акыркы жылдардагы эң чоң принципиалдуу тирешүүлөрдүн бири. Иан Гари өзүнүн маектеринин биринде бул беттешти 2015 жылы Конор Макгрегор менен Жозе Альдонун тарыхый кармашына салыштырды. Баарыбыз билгендей эле ошол кезде Конор болгону 13 секундтун ичинде жеңилгис чемпион Альдону нокаутка түшүрүп, UFC'нин эң чоң жылдызына айланган эле. Гари дагы дал ошондой жеңишке жетип, мекендеши Конордун көлөкөсүнөн биротоло чыгууну каалап жаткандыгын билдирди. Демек Иан Гари 13 секундта Ислам Махачевду нокаутка түшүрөөрүнө айдеп жатат. Бирок бул сөздөргө Ислам Махачев көпкө чейин унчукпай калган жок. Ал бул тирешүүнү Хабиб менен Конордун согушунун AliExpress'теги арзан версиясы деп тамашалады. Махачевдин айтымында 2010 жылдагыдай чындыгы, жек көрүү, чың алуу жана атмосфера бул беттеште жок болот. Ал эми мындай сөздөрдөн кийин Иан Гари дагы жооп кайтарып, бул беттеш Ирландия үчүн акыркы жылдардагы эң чоң мүмкүнчүлүк экендигин айтты. Башкача айтканда, башкы беттеште жөн гана чемпиондук куруу үчүн беттеш эмес, Хабиб менен Конор баштап кеткен Дагестан менен Ирландиянын MMA мектептеринин кезектеги чоң тирешини көрөбүз. Эми өзүбүздүн башкы каарманыбызга кайрылалы. Мыктыбек Оролбай уулунун беттеши бул турнирге жөн эле кошулуп калган жок. UFC жетекчилиги анын беттешин кечтин 4-чү эң маанилүү беттеши кылып койду. Бул UFC Оролбайды көрмандардын көңүлүнү өзүнө бура турган, кооз мушташ тартуулай турган мушкер катары көрөөрүнү көрсөтөт. Андан да кызыгы, дал ушул Мыктыбектин беттешинен кийин турнирдин эң негизги карды башталат. Башкача айтканда, дүйнө жүзү күтүп жаткан чемпиондук кармаштардын алдында аренаны дүрбөлөңгө сала турган акыркы мушкен биздин мекендешибиз болот. Эми анын көрсөткүчүнө көз чаптыралы. 28 жаштагы Мыктыбек Оролбайдын жалпы рекорду 16 жеңиш, 2 жеңилүү жана 1 тең чыгуу. Ал UFC уюмунда 2023 жылдын аягынан бери беттешип келет жана бул аралыкта 5 жеңиш, 1 жеңилүү менен жакшы жыйынтык көрсөттү. Айта кетчү нерсе, анын жалгыз жеңилүүсү Матуэш Ребескиге каршы өтө талаштуу калыстык чечим менен катталган. Ошол беттештен кийин көпчүлүк эксперттер жеңиш Мыктыбекке берилиши керек болчу деген пикирлерин да билдиришкен. Жеңил салмактан жарым орто салмакка өткөндөн кийин Оролбай өзүн таптакыр башка деңгээлде көрсөтө баштады. Ал жаңы салмактагы дебютунда Джек Хермансонду оор нокаутка түшүрдү. Андан кийин Крис Кертиске каршы беттеште UFC'нин тарыхына кирип, атаандашыны 19 жолу ийгиликтүү текдаун жасап, аны 12,5 мүнөт убакыттан ашык партерде кармап турду. Эми анын атаандашы Джеремай Уэльске токтололу. 39 жаштагы америкалык мушкердин рекорду 13 жеңиш, 4 жеңилүү жана 1 тең чыгуу. UFC'деги көрсөткүчү 5 жеңиш жана 2 жеңилүү. Ал уюмдагы карьерасынын катары менен 4 жеңиш менен баштап, алардын 3-өсүн мөөнөтүнөн мурда бүтүргөн. Кийин 2 жолу жеңилип калганына карабастан, акыркы беттешинде Темба Горимбону жеңип, кайрадан жеңиш жолуна түштү. Албетте анын эң чоң артыкчылыгы чоң тажрыйбасы жана оор нокаутка түшүрүүчү соккусу. Бирок анын жашы 39га чыкты. Бул анын кемчилиги.
Eger iki muşkerdi salıştıra turgan bolsak, Mıktыбek'tin en çoğun kuralı anın күröşü. Körtüskө karşı көрсөткөндөй al ата-андаşын uzak ubakt boyu parterde karmap tınımsız basım jasay alat. Eger bul betteş dagı parterge ötse, anda 39 yaştagı Uels üçün abdan uğurtun boluşu mümkün. Al emi Amerikaltın negizgi mümkünçülügü betteşten birinci minüttöründögü agresiwdүү sokkulary jana tajribası. Birok eň negizgi suroo uşul 39 yaştagı Uels Mıktыбek syaktuu jaş küçtүү jana ulam ösüp kele жаткан muşkerdin tempine turuştuk bere alabı. Eger betteş күрөшкө айланып кетсе, анда Америкалык үчүн абал өтө оор болушу мүмкүн. Жыйынтыктап айтканда 15 августта бизди чында беле чоң MMA кечеси күтүп турат. Алгач мекендешибиз Мыктыбек Оролбай октагонго чыгып, өзүнүн дагы бир чоң жеңишке кадам таштоого аракет кылат. Андан кийин дүйнө күтүп жаткан Ислам Макачев менен Иен Мачодо Гаринин чемпиондук кармашын көрөбүз. Ал эми кызыгы көпчүлүк MMA эксперттери бул беттеште артыкчылык Мыктыбек Оролбай tarafta ekendигин айтып жатышат. Алардын баамында мекендешибиздин жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү болжол менен 70% түзөт. Албетте октагондо баарын беттештин өзү чечет, бирок алдын ала берилген мындай баа Мыктыбек үчүн чоң ишеним экендигини көрсөтүп турат. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Мыктыбек жеңишини уланта алабы? Ал эми Иен Гарри Конордун ийгилигин кайталай алабы? Же Ислам Макачев дагы бир жолу өзүнүн деңгээлине далилдейби? Oyuңузду сөзсүз комментарийге жазыңыз. Эгер чыгарылыш жакса, лайк басып каналыбызга катталып коюңуздар.